Maylı görünüyor bile. İyi kuvvetli kıl olur. Bu uyasın çoğunlukçusam. Gevirden uyakla 3'e 4'e tizli olur. Tinch. Yaxşı bular göylenip aldı. Çık kettim. Salam, qandaysыңар? Бүгін қанша соғып кетті? 16 Bizde gün жылып başladı. Жұмыштан келе бұларды. Ешке шығарбайдың астырылып тұрды. Короз эмне болгон билбейм. Таажасы берки бети да аркы бети да бир жарып алып калды азыр. Оңолуп атат кайра. Mo жетилип калгандан кийин кыкылдап эле көп тамак жебей калат экен булар. Үнүн чыгарып эле көрүн, тыштай берет, доктор чакырып элечи. Джентльмен да. Ушулар 53 граммдан 57 граммга чейин чыккан. Булар 1-2 saat чыгарып койгонам. Берки пушкинскилер чыгарам. 1-2 saat эле жетет экен, андан кийин кое берип койсоң жөн эле көрүнгөн тет жактагы бүт фундамент тетигинин баарын чукулап киришет. Оозуна эмне тийсе эле чокуй берет. 1-2 saat нормально экен, андан көп кутуруп кетишет. Ошол 53 граммдан 57 граммга чейинден чыккан. Бакканыңа да жараша экен докторчу. Жакшы жем менен багып, жакшы карап, жакшы шарт түзүп берсең эле. Мына 3,5 килограмм. Кетип барат го. Эң чоң ушул. Корозундур. Где-то 3-200 го демей. Калгандар 3 килограмм. Ошонун тегереги да бирөө эле бар. Мына ушул 2750. Тамактардын калдыктары. Буну деле көп бербейм, анда-санда эле. Капуста да бар. Азыр кошуп кырсам ошондон да кичине берип коем. Мондай капустадан баштап мындай чоңдорго чейин да. Могу шөктө 100 сом калдым. Ушундай деле бирөөнү бир күндө бирден да ар бир немеге баруу дагы. Көп берип койсоң, бул ичине өткөзүп, кичине ичине өткөзүп коет, суюк түшүп атат да боктор. Ошон үчүн 20 азыр азмак. Мындай суюк тамактарды 12ге чейин бергиле да, түштөн кийин бербей эле койгула. Суюк түшүп эле отурган жерлери, тоокананын ичкисине мындашып кетет да. Түштөн кийин колдон келишинче кургак тамак. Эгер тоокторуңар туубай атса дагы, рационун караштыргыла. Булар ач көз келет экен. Берсең эле жей берет да, тойгонун билбейт. Эртең менен бир, кечинде бир бөлө эле. Дайыма эле тиги акырлары толуп турганда деле болбой калат экен. Особенно австралиялар. Булар семирип кетет дейт.
Ошон үчүн буларга мен эрте менен короз мен 11 да где-то 800 граммга жакын берип, кичинекей кружкам бар. Ошо менен толтура кылып берем. Анан кечинде бир ошону бир берем. Эрте менен 6-ларда берем, анан кечки 5-терде бир берем. Анан күндүз монтип бир маал чыгарып коем, аба ырайына деле жараша. Ошону чыгарып туруп анан мондай майда каратын берип коем да. Үйдөн ашкандарды, туугандарга барсаң да алар да чогулта берет металлокторуңа деп. Ошолордук нан пандарды аралаштырып туруп берип коем. Наман жашыл болуп сонун куулуп турат да, мага асырылып турат. Анан буларды жерсийский гигант менен алмаштырышат. Буларды көрүңөр, тоголок. Буттары кичине кыскараак келет. Анан тоголок. Жерсийский гигант бели узун келет экен, 4 буштук болобу. Анан булардыкы мына караганда аттын эриндей. Көрүңөр, бели кирип турат. Ошол кыскача видео тартам деп эле, 5 мүнөттөн ашып кетти бу деле. Инкубацияны деле качан бүгүн? 2 күндөн анда текшертип атам. Азыр бүт монун баарын чачып атам. Жака тоокананы бери узартам, бери көздөй. Анан үйдүн артында да бүт бошотуп атам, ошол жака брудерный 200 жөө баткыдай кылып. Өзүм огород 5 дике жогой чөп атты. Былтыр бул маалда деген тоокты кармай элек да жап-жашыл болуп турчу. Биздики кичине саздак жер да. Азыр бир тамырына чейин жулуп ишет. Эчтеке жок. Кимдин үйүндө балдарын чөп жылдыра албай жүдөп атсаң, ошо бир 10 тоок багып койсоңор эчтеке калбайт огородуңарда. Көрүңөр, далды. О, бир 3 килограммдан ашат кичине. Бар жоон келет, көрүң, куйруктары тоголок үстү. Жаздык чоң. Кой мейли, ойда бар оокаттарды кылайын эми. Коштошолом да силер менен. Жакшы тургула.